бир эле жолу көрүп жолдошум алып качып кетип алган. Мен кыз ала качуунун курмандыгы болдум десем жаңылышпайм. Мындай адилеттүүлүк чечимди таба албадым да. Келин болуп баргандан баштап 1 ай 15 күндөн баштап эле кол көтөрүп баштады мага. Ошо акыркы кол көтөрүүлөрү, акыркы ургандары, акыркы коркутуулары ошол үйдөн өзүңдүн эркиң менен чыгып кетесиң, болбосо өлүгүң чыгат деген сөздөр болду. Сенин кимиң бар деген ушундай сөздөр айтылчу. Артымдан ата-энем менин кызым деп бир жолу кабар алган жок. Бул ажырашып кеткениңизге ата-энеңиз каршы болуп, сизди ата-энеңиз да кабыл албай турган учуру азыр. Ооба, ата-энем чыккан кыз чийден тышкары болуп, ошо күйөөң менен жашасаң болмок дегендей точкага алып барып атат да. Эми күйөөм мени кабыл албаса, мен аны менен жашай албайм да. Салам достор, сиздер менен мен Азаке Элуксунчу каналы. Достор, бүгүнкү чыгарылыштын карманы тилекке каршы эки буту баспай калып, майып болуп калган карындашыбыз жөнүндө. Эки баланын апасы. Бул карындашыбыз өзүнүн айтымы боюнча күйөөсүнөн ур токмокко алынып жатып, таяк жеп жүрүп, эки буттан баспай калган. Эки буту баспай калгандан кийин муну майыпсың деп мында басынта беришип, кыскасы үйдөн кууп чыгышкан. Азыр эки кыз менен Бишкек шаарында ушул Ак Босого жаңы конушунда жашап жүргөн учуру бир тикмечүү цехине кирип алып, ошол жерде иштеп күн кечирип жүргөн кези. Бул жолдошунан ажырашып кеткенден кийин өзүнүн дагы ата-энеси бул кызды кабыл албай койгон. Эмне деп? Бир жерге тийип чыккансың, кайра эле жолдошуң менен жашай бербейсиңби деген сыяктуу кылып, бул келинди кайра үстүнөн басынта беришип, ушул акыбалга бул келинди азыр алып келип койгон учуру. Негизи эле бул видеону аягына чейин көрүңүздөр. Жок дегенде комментарияңызды жылуу комментариядан жазып, бул карындашыбызга дуктан берип коюңуздар. Лайктан басып, видео менен поделиться кылганды унутпаңыздар. Бул видеону канчалык лайк басып, поделиться кылып, жылуу комментарияңыздар жазсаңыздар, бул видео ошончо көп адамга жетет дагы. Ушул маселени дагы биздин бийликтегилер мындай серьезный кабыл ала баштайт. Качанкыга чейин ушундай аял затынын укугу мындай ылдыйкыга чейин басылып жүрө берет. Биз эмне дагы деле илгерки Кыргызстанда жашап атабызбы? Таң каласыңдар, мында кыскасы видеону болушунча таратып коелу атгандар. Нере чыгып алайлыбы? Мына ысылдап ыйлап качып тургула кызым. Рабия, тиги курткаңды ал. Рабия, берип кой. Жумушка кетип атам. Отурмуш сен неге таш борсуң сен неге таш борсуң. Азыр келем, Айша. Эжиңе барып турчу кызым. Кызым ага күндө иштеп эшик ачып берет. Кызым. Канча убакытта жумушуңузга жетесиз? Кете 15 мүнөт, 20 мүнөт ушундай жетип барып калам. Эртең менен 8:30 жумуш убактысы башталат. 12-ден 45 мүнөт өткөнгө чейин эме болот. Обед болот. Улам байке көрүп калса ошол жардам берет. Чоң иштешкен адамбы? Эме комнатанын коменданты. Бирок ал эми постоянно эле көрө бербейт да? Ооба. Бөнжөсүн өзүм келем жумушка ушинтип. Тик кичинекей кызыңыз сиз менен ушинтип жумушка кирип чыгып атканын кандай кабыл алат? Баары жакшы эле кабыл алат. Мындай этият кыл деп көзү ушинтет. Коллективим деле жакшы, баары түшүнүктүү. Баланы садикке бергенге мүмкүнчүлүк болбой атабы же кандай? Азыр мына кыш убактысына байланыштуу кичине мүмкүнчүлүгүм жок, бирок күн жылыса берем деген ниетим бар, буюрса. Азыр канчанчы этажга чыгып баратабыз? Азыр 2-этажга чыктык. А сиз канчанчы этажда иштейсиз? Мен 3-этажда иштейм. Ушинтип келем жумушка. Кете 10 мүнөт, 20 мүнөт иштеп кечигип келем. Анан жумуш бүтөрүдө ошону отработка кылып берем. 20 мүнөт, 10 мүнөт иштеп чыкса, айлыгымды адалдап алып, кыздарыма адал оокат берейин деп эле. Азыр биякта канча айлык алып атасыз ушунда?
12 9.000 8.000 ушундай. Айына. Ооба, неме келгенине жараша, иштегенге жараша. Жана жумасын алат эмес байлыкты элдин баарычы. Ооба. Жана издельный тигишет эмеспи? А сиздердики башкачабы? Биздики операционный. Мен стажым деле аста. Мен эми эле үйрөнчүкмүн. Аны окуп эме кылганга. Ошосуна шүгүр. А бул жерге сизди дароо эле кабыл алдыбы жумушка? Жо, мен бул жерге сразу эле кабыл алган жок. Бул жерге бир спонсор байке аркылуу келдим. Ошол окутуп, ошол жардам берди. Ал мындай видеого тартылсаң, анан бирөө жарымда айтпа деп ушинтип суранган ал. Алла разы болсун. Аллахтын ыраазычылыгы үчүн деп. Тез келип кабар алып турат. Кандай атасың, эмнени үйрөндүң деп ушинтип турат. Анан тиккендеримди кээде видео кылып жөнөтүп коем. Деп байкеге. Odur sen nege taş borsun? Taş borsun sen nege taş borsun? А бул жерде иштеп атканыңызга канча болду? 6 ай. Февраль буйса 6 ай болот. Лапканы тепкенге да бүтүн күчү жетпейт, ошон үчүн болжам көтөрүп алам. А бул коллектив сизди басынтпайбы? Жок. Баардыгы жакшы кабыл алып, жакшы мамиле кылышат. Технологум дагы поддержка берип, жардам берип, жакшы насаатын айтып, жашоо ушун менен эле токтоп калбайт деп эметет. Бул жакта Айгүл деген эже да бар, ал дагы ошо тамак аштан продуктун алып келгенде жардам берет. Ушинтип обедке кетем, эртең менен келип. Обед маалында кайра ушинтип үйгө барат экенсиздер да? Ооба. Бир күндө канча жолу ушинтип түшүп чыгып? 3 жолу. 3 жолу түшүп чыгам. Обед эртең менен обедте, анан полникте ошо жарым саатка барып, кыздарга тамак аш кылып, алардан кабар алып келем. Спорт менен машыгып атышпысыздар да бир күндө 3 жолу? Ооба, жашоо үчүн күрөш керек. А бул жерде майыпсың деп басынткан адамдар да жокпу? Жок. Негизи андай нерсеге учурабайсызбы бул жерден такыр? Жок, андай нерсеге учурабайм. Наоборот, ушу технологум да өзү баш болуп, директорум да колдоп ушинтип турат. Жок, башкалардан жай тигип атасың деген сөздөр болбойбу деген? Жок. Видеону өзүңүздөр аягына чейин көрүңүздөр. Колуңуздардан келишинче жардамыңыздарды берип коюңуздар туугандар. Эч болбосо жылуу сөзүңүздөрдү жазып, комментарияга лайктан басып, поделиться кылып коюңуздар. Себеби сиздердин видеоңуздар канчалык көп адамга жетсе, бул карындашыбызга ошончо жардамы тиет. Ошондуктан поделиться кылып, лайк басып жана комментарий жазган адамдар, сиздер биринчи очерет ушул адамдын туруп кетишине салымыңыздарды салдыңыздар. Бир аз өзүңүздү тааныштырып өтүңүз. Мен атам Мырзакызы Мөркан. Өзүм Жалал-Абадтын кыз улум. Жалал-Абад областынын Алапка районунун Коштөрөк айылынан болом. Тез олман мүмкүнчүлүгүм чектелип калганына байланыштуу азыр эки кызга да татыктуу тарбия бериш үчүн бир жерде эле отуруп мүмкүнчүлүгү чектелип калды деген статусту албоо максатында өзүмдү жана кыздарымды жакшы илим алып, жакшы чөйрөдө өсүүсү үчүн ошо Бишкек шаарына келип, кошумча жумуш менен жумуш кылдым. Мен азыр бүгүнкү күндө кылган жумушум ошо Нурлан байкенин УМС Дело тегизегинин ШВ тармагында иштейм. Бул жерде иштеп жашап жатканыма 6 айдын жүзү болду. Мен ошо жумушка алып, жумуш менен камсыз кылган Гүлбара эжеге, Нурлан байкеге ыраазычылыгымды билдирем. Ушул эфирден пайдаланып, анан жалпы кыргыз элимден тез олма кайдыгер карабаган жарандарга кайрылат элем. Ушул эки кызымдын келечеги үчүн бутка туруп басуу мүмкүнчүлүгү бар экендигин угуп, ошо кыргыз элиме кайрылып жатам. УКМК кызматкери
Камчы Бекташевке да кайрылам. Президентибизге буга чейин 4 жолу кайрылгам. Урматтуу президент Садыр Жапаров, мезге буга чейин дагы кайрылгам ден соолукка байланыштуу. Турак жай маселеси боюнча да кайрылгам. Айыл аймактардын, райондордун жетекчилердин, органдарда отурган адамдардын иштери боюнча да кайрылгам. Менин жумушумду кайдыгер карабаган эмеде жардам берүүңүздү суранам. Урматтуу президент, мен ден соолукка кайдыгер карабастан эки кызым үчүн бутка турууга жардам берүүңүздү суранам. Урматтуу президент, мен сизге буга чейин кайрылгам жана кайрылуунун негизинде Керимов деген байке кабыл алгам жана маселеси жерине чечилип турак жай менен камсыз болсун деген жыйынтык чыгарып бергенбиз. Бирок арадан мына 12 айдын жүзү толуп турат. Эч кандай маселе чечилген жок. Жалал Абад областынын администрациясы Сатаров бейкарамдык укуктуу өкүлүнүн орун басары Маматаевга, Эркинбек Маматаевга жана Жалал Абад областынын ыйгарымдуу башчысы Абсаттар Сыргабаевге да кайрылгам жана анын алдына баргам ушул маселе боюнча. Бирок маселенин негизинде мага 15 000 сом резервдик фонддон Жалал Абадтан, чаткал тараптан 30 000 сом кайрылып, бөлүнүп берилип, маселе ушул бойдон эле жабылып калган. Урматтуу президент, мени турак жай менен камсыз болсун деген чечим мына ушул кезге чейин иштеген жок. Ушул маселени дагы бир жолу өзүңүз карамагыңызга алып, мыйзамдын чегинде турак жай менен камсыз болуума жардам берүүңүздү суранам. Мен ден соолугум чың, 6 сан аман, солуу, белимде күчүм барында татынакай эле малымда бир эле жолу көрүп жолдошум алып качып кетип алган. Мен кыз ала качуунун курмандыгы болдум десем жаңылышпайм. Мен жолдошум менен 9 жыл 4 ай 10 күн жашадым. Мына ушул жашап жаткан аралыкта ушул кол көтөрүүлөрдүн артынан мына ушул деңгээлге жетип келдим. Мен бүгүнкү күнгө чейин деле өзүм деле инсанмын, энемин. Мындай адилеттүүлүк чечимди таба албадым да. Инсандардын арасында адилеттүүлүк табыш өтө кыйын экен да. Айрыкча мага окшоп ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелип калганда мунун колунан эч нерсе келбейт деген сөздөр ойноду. Кадр сыртында айтып бердиңиз го, жана жолдошуңуз сизди ур токмокко алып жатып. Ооба, келин болуп баргандан баштап 1 ай 15 күндөн баштап эле кол көтөрүп баштады мага. Ушу акыркы кол көтөрүүлөрү, акыркы ургандары, акыркы коркутуулары ошол үйдөн өзүңдүн эркиң менен чыгып кетесиң, болбосо өлүгүң чыгат деген сөздөр болду. Дайыма уруп жана кылганда сен атаң андай, сен апаң мындай, атаңдын колундан эч нерсе келбейт, сенин кимиң бар деген ушундай сөздөр айтылчу. Мен жолдошум менен 9 жыл 4 ай 10 күн жашадым, бирок чындыгында артымдан ата-энем менин кызым деп бир жолу кабар алган жок. Азыр ата-энем дагы ушу жолдошум менен жарашып жашасаң болмок деген сөздү кармап атат да. Ошол сөздү кармап, мына эки кызды дагы апам карабайм деп дегенден анан мен алып келдим да бул жака. Буга чейин 6 ай аралыгында апам карап турганда кыздарды. Бул ажырашып кеткениңизге ата-энеңиз каршы болуп, сизди ата-энеңиз дагы кабыл албай турган учуру азыр. Алар кантсе деле менин апам, атам капыр болсо деле ата-энеңди сыйла дейт го. Ооба, эми ата-энемдин чечими мен бир нерсе дей албайм, бирок инсан өзү үчүн деле мындай жашаш керек да. Инсан өзүнүн мындай укугу деле болуш керек го дейм да. Биз канча жашайбыз, эч ким билбейбиз, бирок бир саат жашасаң деле ошо жашоодо мындай маңыздуу жашап калыш керек да. Ооба, ата-энем чыккан кыз чийден тышкары болуп, ушу күйөөң менен жашасаң болмок дегендей
точкага алып барып атат да. Эми күйөөм мени кабыл албаса мен аны менен жашай албайм да. А ушул кезге чейин деле кетирүүнүн айла амалын кылып көрбөгөн кордом калбады да жолдошумдан. Эгерде мен жалган сүйлөп жаткан болсом, мага алты кошунам тилкат жазып бербейт болчу. Кошуналарым ушул кезге чейин деле азыр деле карым катнаш кылып, Бишкекке келсе чайга чакырышып, ушинтип турат. Жолдошум менен жашаган кошуналарым. Ушул күнгө чейин деле связь кылып турушат. Кантип атасың, кандай болуп калдың, сенин келечегиң бар деп мотивация берип, туш тараптан колдоп иштеп турат. Менде байке да жок, эне да жок. Биз 5 кызбыз. Эжелерим дагы азыр ошо ата-энемдин сөзүнө мындай жан баскандай болуп атат. Эми мен ушул жолго жалгыз чыктымбы, значит, аягына чейин жалгыз эле күрөшкөнүм туура го дейм да. Баягы кыргыздын эски сөзүндө эски каада салттарына бекем карманып чыгыптыр да. Ооба, эми тийген кыз суудай катып таштай сигиш керек деп ушинтип атат. Мен жашап деле кетем жолдошум менен уштуп таянсам деле, башка алсам деле. Эми жолдошум мени кабыл албаса, мен кайта барып жалынгандын кажети жок да. Адам өзүнүн баркын деле билиш керек экен да. А жолдошуңуз сизди азыр мындай майып болуп калды деп кабыл албай атабы ошондо? Ооба. Мага деле көп айтчу, эметип, ушу менин атым ал жерде Мөркан болбой эле, менин атым Гандон болуп калган эле да ал жердечи. Мен уштуп Гандон, Питарас деп ушундай күрөккө турбай турган сөздөр менен чакырчу. Эметип ушу акыркы эме кылганда ушу мал союп жашына эле курдактык кылганда ушу жеп аткан тамагым дагы алдыман алып койду да жолдошумчу. Туура тамак аштын өмүрү кыска, бирок адам анчалыкка барбаш керек да. Мына эки кызымдын көзүнчө деле постоянно уруп, Мөркан эмес Гандон деп ушундай сөздөр менен чакырчу. Бир нерсе десе эле сен эч кимиң жок, атаң да лох, апаң да лох деп ушундай сөздөр менен айтчу. Жолдошум темир уста, сварщик, сантехник, уста, айыл деле. Россияга барып келип ушундай жумуш кылчу. Кыргыздын бир жакшы сөзү бар го, көрбөгөнү курусун болуп, үйлөр оңолду, жайлар оңолду. Ушу жарым жан абалымда ушу 9 жыл кышты эбестен, жазды эбестен устам устадай багып, эми аягына келгенде мынтип туура мен ал кезде дагы азыркыдай басчу эмесмин, баскан кыймылым дагы азайып, анча артка кетип калдым эле да. Лестницалардан да түшүп чыгышым да кыйын болуп, кыскасы айтканда керегим жок болуп калды да эми ооругандачы. Ушул ооруга кабылып, мындай майып болуп калгандан азыр экинчи топтогу майыпмын дейсизби? Марипа Шариповнанын демилгеси менен былтыр февраль айдын 17-синде Кербенден Усупов Тураш деген доктор мага звонить этип, бизге келип жолук деди. Анан мен аларга бардым. Алапкага, ФТК барсам алар кабыл алып, мен абалымды көрүшүп эле эмне себептен ушунча жылдан бери немеде жүрөсүң, экинчи группада дейт да. Анан эч жака көрсөтпөсө, эч кимге кайрылбасам, жүрөмүн да ушундай абалда десем, сен давно эле биринчи группа болмоксуң деп ошентти да. Азыр мага биринчи группалыкты 2 жылга берген, 2025 жылдын 1-апрелине чейин. Марипа Шариповнанын ошол эми эл көйгөйүнүн пособие пенсия боюнча WhatsApp группаларда ушундай ачылып эме кылгандан мен өзүнө эле кайрылдым да. Мен ушинтип тез болма, мүмкүнчүлүгүм чектелип ушундай болуп жүрөм. Мен азыркы экинчи группа деген менен мен биринчи топтогу эле майып болуп калдым деп эме кылсам, анан ал менен байланышып, снимактарды, кагаздардын баарын жөнөт деди. Жөнөттүм, анан жөнөтсөм ошол 1 жуманын ичинде жооп берип, ошо биринчи группага өткөзүштү да. Жолдошуңуз менен ушинтип эки башка жолго түшүп кеткенден кийин баягы кайынжурут дегендер бар эмеспи? Алар кандай кабыл алды? Экөөңүздөрдүн эки жолго түшкөнүңүздөрдү. Эч ким аралашкан деле жок. Эмне болуп атасың, эмне койтасың деп бирөө деле кызык койгон жок.
Эң чоң кайнагам кыздарымды жакшы көрүп, чоң ата деп айтыртып, ушинтип эркелетчү. Бирок ал деле мынтип аралашкан жок. 12 квадрат метрде жашап атпыздар. Темирде, контейнердин ичинде ушул жаш балдар мененчи. Азыр эми балдарга атасы кандай көмөк көргөзүп жатат? Эме кылып алимент чегерип берген. 2 кызга айына 7.000ден. Ошону эле төлөп атат. Анан мындай звонить этип акыбалын деле сурабайт. Ошол. Анан ал чоң кызым Кучкарова Рабиянын туулгандыгы тууралуу көйлүктө Рабия деп үстүнөн ручка менен жазылган экен да. Ошону деле оңдотуп берүү үчүн канча жолу байланышууга аракет кылдым, бирок номеримди заблок кылып менен мындай бирок эле кол чугуп койду да. Мыйзам боюнча сиз жолдошуңуз менен 2 жолго түшкөндө балдардын анан сиздин ошол жерден сизге өкмөт тараптан жолдошуңуз менен негизи жашап атканда эмненин баарын топтогон болсоңуз теңге бөлүп берчи эле. Ошол маселе кандай болду? Ошол маселе боюнча азыр иш алып барып атабыз адвокат менен. Адвокатым буга чейин деле январдын башында айылга келсең ошо бул мыйзамдын чегинде гражданский сүйлөшүү деген бар. Ошондой кылып жолдошуң менен сүйлөшүп, мал мүлктү ортодо эле тууган урукка салып эле кылган эмгегиңе күйөөңдүн участкасын жакшынакай болуп бөлүп эле алгыла, сотко жеткизбей деп ушинтип жол көрсөттү. Эми чоң эле киши айтпаса жок дейм да. Анан барганыбызда ал эметип койду да, эч нерсе бербейм. Ошо атам подарка кылган машинаны дагы бербейм деп ушинтип койду да. Атам колуна неметип кыздарымдын энчелерин сатып 50.000 акча алып барып берип, мен машинаны полный сатып алдым деп ушинтип койгон экен да. Азыр чоң кызым төрөлгөндө атам бир уй энчилеп берген. Ошо 9 жылдан бери бир уй бир торпоо менен эле төркүнүмө кайтып барды да. Мен бул деген адилетсиздик да. Же болбосо ошо бир уй бир торпокту вообще-то бербей коюш керек эле да. Сиз ушул 2 бала менен үйдөн чыгып кеттиңиз. Ооба. Жолдошуңуз ошо сиз чогуу жашап жүргөн учурдагы үйдө жолдошуңуз калды. Ооба. Сиз чыгып кеттиңиз үйдөн, Ооба. 2017-жылы ушул Воронцовкадагы печеньега келгенде бул жергиликтүү депутатка өзүн коюп, кызыл китеп болуп кайненем өткөзүп койгон үйдү. Мен кайненемден үйдү талашпайм. Бирок өзүмдөн ошол жерге мээнет кылган акымды берсе, ошо кыздарым үчүн бир жерден алачык кылып, өзүмчө эле түтүн булатып кетсем деген ниетим бар. Сиз чогуу совместно жашап аткан малдагы мүлктүн баары азыр кайненеңиздин наамында. Ооба. Уже баягы мыйзам түрүндө талаша албай калыптырсыздар да. Ооба. Бирок жана кошуна колоңсоонун баары бар да, ошонун баарын тастыктап бере алабы, ушунча жыл ушул жерде жашашкан деген. Ооба. Кошуналардын баардыгы тастыктап, 6 кошуна мага тилкат жазып, мына ушул жерде ушунча жыл жашады. Биз менен кошуна болгондугу анык. Десолго чың, 6 сан аман болуп келип, эми мына мынтип 4 буттап калганда эч кимге айтпастан, дебестен төркүнгө жеткизип койду деп тилкат жазып беришти. Эгерде мен начар аял боло турган болсом, кошуналарым мага жазып бербейт болчу. Ушул ажырашып, жанагы үйдөн чыгып кеткен малда ушул көйгөйүңүз менен айылыңыздардын өкмөт өкүлдөрүнө барып кайрылып көрдүңүздөрбү? Негизи вообще ушундай болуп калды. Ооба, Чаткал районунун акими Алтынбек Сереңбаевка бир эмес 2 жолу кайрылдым. Анын эмелерине да кайрылдым. Кол алдында иштеп аткан сотрудниктерге эч кандай жардам бере албайбыз деп көңүл сыртында эле карап коюшту. Мамлекеттик резервдик фонддон, анан Вертекс Кол компаниянын негизинен 30.000 сом азыркы убакта десолон каратканы, анан кыздардын мектебине деп ушундай акча ажыраты да. Ал акчаны алып ушул диагнозду койдурганы Жалал Абадка бардым. Өкмөт башчылары дагы, айрыкча ошол Сум Сарай өкмөтүнүн ошол кезде иштеп жаткан Талат Ботобеков дагы кайдыгер мамиле кылып эле. Кыскасын айтканда, аялдар кыйнала бериш керек экен, эркектер жүрө бериш керек экен да, ушундай дегендей кылып койду. Себеби мен эч жака кайрылбай, эч кимге эч нерсе деп жазбашым керек экен да. Бул сөздү Талант Ботобеков деле тастыктады. Кечегиде жолдошум өзү деле тастыктап, бүгүнкү күндө убактылуу Сум Сарай өкмөтүнүн башчысы
Ади деген акеге дагы тил кат жазып берип, менин үстүмдөн эч жерге чейин арызданбасын. Мен участканы сатып 1/3 бөлүгүн гана беремин деп тил кат жазып берди да. Бирок эми азыр сот ишине келгенде эми участкадагы 2 бөлүгү эле каралып атат да. Демек сиз өзүңүздү ушу үй бүлөлүк зомбулукка мындай көптөн бери кабылып жүргөн айым катары өзүңүздү баалайсыз. Ооба, мен 9 жылдан бери ошол жерде ошондой эле жашоодо жашадым. Бир жыйын сыйлаш же бир кайнеже же бир кайнагандай сыйын деле көргөн жокмун да мен аларынчы. Ушу барсаң деп кагып силкеп, акыркы эмеде ушу кайнагам деле кол көтөргөнгө чейин барды да. Инвалид деп ушинтип күйөөмдүн бир тууган акеси дагы кол көтөрүп, инвалид деп ушинтип айтып жүрдү. Кысканы айтканда түшүнбөй калдым да. Сизге жолдошуңуздан эле эмес, жолдошуңуздун бир туугандарынан дагы ушундай. Ооба, жолдошумдун бир туугандарынан дагы ушундай маселе келип чыккандыктан бардыгы теле бир болуп атпайбы бул жерде. Мисалы үчүн кайнежелерим деле кайненеме чалып, тиги эмне кылтат, эмне койтат, жөн жүрсүн, моюн жууп коебуз деп мына ушинтип телефондо деле айтып жана алат да. Акыры аларда бар көңүл менде деле бар го. Мунун көңүлүнөн кетет дебестен мына ушинтип видео кылып, андай кылып сүйлөшкөндө деле айтчу да. Тиги айтып коеюн жөн жүрсүн деп. Мен жөн жүрбөй бир тура эмес иш кылсам, анан айтса болмок да. Ушул кыздарды деле кайнежелерим барганда тияк отур, бияк отур, ушундай түркүлөп, эми өздөрүнүн немелери, кандары ушундай мамиле кылышчу да. Ушу акыркы уруш жанжал ушу бир күн үй шыпырылбай, ошо кафелге бир суу тамып калса дагы, ошол кафелге суу тамып калды, раковина жуулбай калды деген немелердин аркасынан келип чыкты да уруш жанжал. Анага чейин дагы ошо соцсаштан чакырасыңбы, участкага чакырасыңбы, үйдөн өз эркиң менен чыгып кетесиң деп ушундай коркутуулар болду да жолдошумдан. Буга чейин деле айтып эметип жүрчү, колуңан эч нерсе келбейт, керек болсо бир түндө тынчтык коём деп. Мен чын айтсам ушунча жылдан бери коркуп эле жашадым да. Негизи ушунун баарына эмне себеп болгон дейсиз анан? Эми ушунун баарына мага ошогон инвалид аялдын, келиндин ал үйгө кереги жок болгон деп ойлойм го дейм. Бул прекрасно эле көрүнүп турат да. Мен буга чейин деле мына кичинекей кызым Айша төрөлгөндө деле кайненемдин бир тууганын алсынын үйгө чакырып, кайненеме деле жашынакай алып түшүндүрүп айткам. Мени инвалид келин деп кабыл ала турган болсоңор, СЗЧнун кереги жок. Жашынакай алып төркүнгө ата-энеме жексип койгула. Анда бир таяк менен басчумун. Анан дагы да болсо өзүмдү тиктеп кетет болчумун да ошондочу. Эми азыр хошо болуп 2 таякка вообще-то кептелип калганда, эми бул чарасы абалда калды дегендей мамиле кылышып атат да баарычы. Айып болуп калган үчүн эч кимге керегиңиз жок болуп атат деп мындай өзүңүз эсептейсизби же мындай сөздөр ачыктан ачык айтылып жаттыбы сиз тарапты көздөй? Ооба. Жолдошум деле кетемтип жумуш кылганда жардам бербейт эмес, жардам берчү, бирок жардам бергенден мурдуман чыгарып алчу да. Ошо качанга чейин ушинтесиң, мыналарды таштап өзүң бас деп. Бирок эми басканга мүмкүнчүлүгүм болбосо, бирок ушунча жыл жашасам деле жолдошум ооруганда бир жолу мынтип айылдык эле больницага көрсөтүп жүрдү да, Сумсаргачы. Эми Сумсардын больницасын сиз деле жакшы билесиз да. Мындай чоңураак эмелерге көрсөтөйүн деп нар жагынан мындай бир ушул Аллахтын аманаты менен алдым эле деген бир сезим кайнап чыккан жок да анданчы. Хотя бы кыздарга керек ушул деп мындай ойлоп деле койбоду да. Азыр жолдошум экөөбүз 2 тарапка түшкөнгө 12 айдын жүзү болуп атат. Бирок ага чейин деле 6 ай ушу мен тараптан дагы, анан жолдошумдун бир-эки кошуналары дагы жарашкыла, жашагыла деп ушинтип бир аз аракет кылышты. Бирок жолдошумдун акыркы сөзү мага кереги жок, үйдөн өзү чыгып кеткен деп ушундай сөздөрдү айтып өзүн ак кылып көрсөтүп атат да. Туура, мен өзүм чыгып кеттим, бирок ошо өзүм чыгып кеткенге мажбур кылып жеткизип атса, кет деп атса, өлүм чыгат деп коркутуп атса, мен отура бербейм да. Дооруңуз боюнча
Маалымат берип кетсеңиз жакшы болот эле элге. Мен бүгүндөгү диагнозум остеопороз 4-степень деп ушундай коюштат. Ошо грудтан, көпчиктен перелом болгон деп ушундай кылдат. Анан азыр врачтар менен сүйлөшүп эме кылсак, жакшы болуп кеткенге толук мүмкүнчүлүк бар, үмүтүбүз бар деп ушундай диагноз коюлат. Мен сентябрда Жалал Абадка эмеге амбулаторический леченияга барып, мына ошол жерден ошондой диагноз коюлду. Остеопороз 4-степень деп. Анан бирок Кыргызстандын врачтары ошол Тайланов байке, Тимур байкелер 50% үмүтүбүз бар деп койду. Бирок классташтарымдын, группалаштарымдын сүйлөшүүсүнүн негизинде ошол Түркиядан келген Мурат Безер менен жолукканыбызда ал эме депти, 80% мен гарантия берем деп айталды. Азыр мен жумушка үй болуп доктордун айтканын деле кыла атам, себеби Мурат Безер жөн жүрбөстөн ошол тренажерный залга каттап, бассейнде булчуңдарды күчкө келтириш керек деп ушундай кылдат да. Буттарда эч кандай закка жок болгону, остеопороздун эмеси күч алып кеткен деп ушундай кылдат да. Мен азыр тренажерный залга барып эме кылып, эки кызым менен барып келгенге дагы мындай толук шартым жок десем болот да. Достор, ушинтип бул чыгарылышты жыйынтыктадык. Колуңуздардан келишинче жардамыңыздарды берип, салымыңыздарды салып калыңыздар. Кыскасы туугандар, айта турчу деле сөз калбай калды мындай. Бирок бул адам неме экен да туугандар? Ушунчалык мындай аракетчил, өзүнү мындай майыпмын деп эсептебеген адам, анан жана жашоонун кыскасы мындай жашоо менен аябай эле күрөшүп жатыптыр туугандар. Колдон келишинче жардамыбызды берип калалык. Алланын ыраазычылыгы үчүн туугандар. Сиздер менен мен Азаке, эл уксун YouTube каналы.